Өтүп бараткан күндүн башка окуяларын айтып беребиз. 11 каналында жаңылыктар менен мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Дароо эле кабарлардын кыскача түрмөгүнө өтөм. Ташкентте кезектеги Шанхай саммити башталды. 15 жылдык тарыхы бар уюмда көтөрүлчү маселелер, жыйынга катышып жаткан Алмазбек Атамбаев чек ара боюнча сүйлөшөбү. Парламент борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы шайланса, ал арада Бишкектин бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар тапшырылды. Ал эми Лондон тарыхында эң жандуу күн башталды. Британияда өлкө Европа биримдигинин курамында калып, калбашын аныктоочу референдумга добуш берүү башталууда. Толугураак бир нече мүнөттөрдөн соң биле аласыздар. Адегенде Ташкентте башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен баштайбыз. Бул ирет саммитте 2025 жылга чейинки пландар талкууланат делген, бирок дагы да кандай маселелер боюнча пикир алмашуу болот, коомчулукка ачык айтылган эмес. Күн тартибиндеги маселелер акырына чейин белгисиз болду десек болот. Көпчүлүктүн көңүлүн ич-ара мамилеси ыкы-тыйкы Индия менен Пакистандын ШКУга мүчө болору же болбосу тууралуу маселеси буруп жатат. Анан калса соңку кезде салкындап кеткен Кыргызстан-Өзбекстан мамилеси тууралуу да кеп козгойбуз. Мына ушул жана башка темалардын тегерегинде 11 каналынын редактору Элеонора Сагындык кызы кеп салат. Ооба, туура айттыңыз. Ушул Шанхай кызматташтык уюмуна Индия менен Пакистандын мүчөлүккө өтүүсү күндүн негизги темаларынан болууда десек болот. Айта кетсем, мындай демилгелер соңку 10 жылдан бери эле көтөрүлүп келатат, бирок ушул күнгө чейин бул демилгелер сөз түрүндө гана болгон. Ал эми ушул тапта ушул Ташкентте өтүп жаткан саммитке бул эки өлкө мүчөлөрү, делегациялар байкоочу катары катышып жатат десек болот. Дагы айта кетүүчү нерсе, былтыр 2015 жылы Уфада өткөн саммиттин жыйынында ушул Пакистанга ШКУнун алкагында мүчөлүккө өтүү боюнча сунушталган айрым салык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Бул жолку саммитке болсо Пакистан делегациясынын президент Махмуд Хусейн өзү жетектеп келди. Жана ал саммит алкагында бир катар документтерге кол коюусу күтүлүүдө. Бирок ошол эле убакта Индиянын бул уюм алкагында тагдыры кандай болот азырынча белгисиз. Себеп дегенде биринен бири өтүп жарыша куралданган бул эки өлкө, Индия менен Пакистан, бир уюмга кире турган болсо, анда кантип батышат деген дагы ойлор бар. Расмий түрдө Шанхай кызматташтык уюмуна 6 уюм мүчө, бирок саммит бул мамлекеттердин катышуусу менен гана өтпөйт, дагы саммитке келип катышып жаткан башка өлкөлөр жана алардын уюм алкагында макамдарына токтолсок. Ооба, туура билгениңиз, ШКУда азыр мүчөлүктө турган өлкөлөрдү санай кетсем, бул Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан. Мындан тышкары саммиттерге, ушул уюмдун саммиттерине байкоочу статусунда катышып келген өлкөлөр булар: Индия, Пакистан, Монголия, Оганстан, Беларусь. Мындан тышкары бул жолку саммитке, ушул Ташкентте өтүп жаткан саммитке өнөктөш катары катышып жаткан өлкөлөр бул Камбоджа, Непал, Түркия, Азербайжан, Армения жана бир катар өлкөлөр. Кыскача айтканда, Шанхай кызматташтык уюму өрөөндө кулачын жайып атат десек болот, жана барган сайын салмагын арттырууда. Соңку кезде Кыргызстан-Өзбекстан мамилеси сууп калганы маалым. Атамбаевдин бул маселеден улам саммитке барбай коебу деп күткөндөр болду эле, бирок президент саммитке катышып жатат. Саммит алкагында эки мамлекет ортосунда кайсы бир маселелер чечилиши мүмкүнбү? Аксыдагы чек арада болгон окуялардан кийин ушул Алмазбек Атамбаев Ташкентте өтө турган саммитке барабы же барбайбы, бир аз ар-сор ойлорду жарап жаткан болчу. Бирок президенттик басма сөз кызматы көчө маалымат таратып, анда президенттин бул саммитке катышаары ачыкталды десек болот. Эске салсам, ушул жылдын башында, март айларында өзбек тарап өлкөнүн түштүгүнө өз аскерлерин коюп, ал аскерлер ушул чек арадагы тактал элек аймактарга орноштурулган. Мындан улам кыргыз тарап Өзбекстанга нота да жолдогону бар. Бирок кийинчерээк расмий Ташкент баягы бул чаралар Нооруз майрамын белгилөөдө ошо коопсуздук чараларынын алкагында жасалган нерселер болду деп түшүндүрдү. Ошондой да Кыргызстан тарап бул жүйөгө анча ынаган эмес. Эми ушул саммитте ушул эки өлкө лидери чек ара маселесинде бир пикирге келишип, баарын тактап алат деп айтыш алдын ала албетте кыйын. Бирок эки өлкө лидери бир уюмдун саммитинде чогулуп, бир тегерек стол үстүндө отуруп талкууга катышып жаткан деле бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Рахмат. Өзбекстан баш калаасы Ташкент шаарында башталган Шанхай кызматташтык уюмунун 2 күндүк саммити тууралуу баарлаштык. Башка кабарларга өтсөк. Парламент борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын шайлады. Электрондук добуш берүү жыйынтыгында БШКнын жаңы курамына
Президент тарабынан талапкерлиги көрсөтүлгөн Алмаз Асаналиев, Гүлнар Баатырова, Бактияр Кадыров, Нуржан Шыйылдабекова, ал эми КСДП фракциясынан көрсөтүлгөн Адилет Сатыгулов, Кыргызстан фракциясынан көрсөтүлгөн Акылбек Эшимов, Өнүгүү прогресстен Назарали Арипов, Ата мекенден көрсөтүлгөн Гүлнар Журабаева, Республика Ата журттан көрсөтүлгөн Атыр Абдрахматова менен Елена Жылкычиева, Бир бол фракциясынан көрсөтүлгөн Кайрат Осмоналиев менен Абдыжапар Бекматов шайланды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жалпы депутаттардын атынан жаңыдан шайланган БШК мүчөлөрүн куттуктап, алардын ишине ийгиликтерди каалады. Эске салсак, БШКнын азыркы курамынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2016 жылдын 4-июлунда аяктайт. Мыйзамга ылайык БШК курамы 12 мүчөдөн туруп, президент 4 талапкер, парламенттик көпчүлүк коалициясы 4 талапкер, оппозиция 4 талапкер көрсөтүүгө тийиш. Британияда өлкө Европа биримдигинин курамынан чыгышы керекпи же жокпу деген маселеде референдумда добуш берүү өтүүдө. Бул Бириккен Королдук тарыхында 3-чү гана референдум болуп эсептелет. Жалпы добуш берүү жыйынтыгы 24-июнда таңкы 7-те аныкталат деп күтүлүүдө. Бириккен Королдук Европа биримдигинин мүчөсү болуп калыш керекпи же Бириккен Королдук Европа биримдигинен чыгышы керекпи деген жөнөкөй көптүк принциби менен аныкталат. Британиянын тагдырын аныкташ үчүн бул суроолордун бири 50%дан кем эмес добуш алыш керек. Буга чейин премьер-министр Дэвид Кэмерон мындай референдум өткөрүүнүн 2013 жылы эле убада кылган. Ошол эле маалда өлкөнүн биримдиктин курамында калышына добуш берүүгө үндөр жүздөгөн адамдар митингге чыгышты. Бюллетендер Англия, Шотландия, Уэльстеги шайлоо округунда жана Түндүк Ирландия менен Гибралтардагы бирден шайлоо округунда эсептелет. Жаңылыктарыбызды улантабыз. Кыргызстан боюнча орто мектептерди аяктаган 60 миңге жакын бүтүрүүчү жалпы тестирлөөнүн жыйынтыгын биле алышты. Билим деңгээли боюнча айырмаланган мыктыларга өзгөчө аттестаттар да тапшырылды. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтери туурасында кийинки материал. Бүгүн бүтүрүүчүлөрдүн көптөн күткөн күнү келди. Мындан улам Борбордогу мектептерде окуучу кыз уландардын мектепте аякташына байланыштуу айрамдык иш-чаралар болуп өттү. 60 миң бүтүрүүчү бүтүрүү кечесин белгилөөгө камынып жатышат. Алар аттестатты бүгүн колдоруна алышып, өз алдынча жашоого алгачкы кадамдарын ташташат. Ушул күнү мыкты делеген окуучуларды куттуктоо үчүн жергиликтүү администрация өкүлдөрү самалыкка катышуу үчүн келишкен. Алар өз кезегинде үлгүлүү бүтүрүүчүлөрдү ардак баракчалары менен гана куттукташпастан акчалайдагы сыйлыктарын тапшырышты. Мен бүгүн толкунданып ушул күн келет деп эч ойлобоптурмун. Буюрса, алдыга койгон максаттарым арбын. Эң биринчи жогорку окуу жайды туура тандоо керек. Мен славян же болбосо медициналык институтка тапшырсам деп жатам. Убакыт көрсөтөт. Шаардык мэрия өкүлдөрү дагы четте калышпай бүтүрүүчүлөрдү кечеси менен куттуктап өтүштү. Ал эми 76 мыкты делген окуучулар алтын медаль жана кызыл диплом менен сыйланышат. Конечно, первое, самое важное, это спасибо моим. Мен биринчиден мага татыктуу тарбия берип чоңойткон алтындай болгон ата-энеме ыраазычылык айтам. Таазим этем. Ушул даражага алардын жардамы менен бүгүн мынтип жетип отурам. Мен кызыл менен бүттүм. Бир сөз менен аябай толкунданып жатам. Которые пригодились мне в жизни. Кала башчы бүтүрүүчүлөрдү куттуктоо үчүн келе албай калганына байланыштуу анын орун басары Айгүл Рыскулова иш-чарага чакырылган. Завтрашнего дня практически у вас начнется. Бүгүн силер келечекке болгон алгачкы кадамдарыңарды таштап жатасыңар. Келечекте өз ордуңарды таап, жашоодо ийгиликке жетем десеңер, жогорку окуу жайларды туура тандап, жакшы окушуңар керек. Майрамыңар менен дагы бир жолу. Возможно, великими людьми нашего Кыргызстана. Мыкты окуучуларды куттуктоо майрамында алардын ата-энелери жана мугалимдери катышты. Алар дагы өз кезектеринде ардак грамота жана ар кандай баалуу сыйлыктарга татышты. Мугалимдердин айтымында бүтүрүүчүлөр бардык билимин келечекте өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө жумшоосуна тилектеш. Каналдан алыстабаңыз, алдыда баяндай элек дагы бул жаңылыктар калды. Британдык бизнесмен мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин үстүнөн сотко кайрылды. Ал алтын кийин иштетүү укугу үчүн өзүн өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыптоодо. Жай башталгандан бери Кыргызстан туристтер көп келе турган мамлекеттердин көч башында келе жатат, бирок бийлик туристтик сезонго кандай камылга көрүүдө. Ал арада Франциядагы Европа чемпиондугуна тайпалык оюндар жыйынтыкталды. Футбол күйөрмандарынын көңүл чордонундагы футбол оюндарынын баскычтары тууралуу да кеп салабыз. Эфирден алыстабаңыз.
Британиялык бизнесмен Шон Дейли Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиевдин үстүнөн сотко кайрылды. Daily Mail басылмасынын кабарлашынча, бизнесмен Бакиевди алтын кең иштетүү укугу үчүн өзүн өлтүрүүгө буйрутма берген деп айыптоодо. 2006 жылы Британиялык Oxus компаниясынын өкүлү Шон Дейлинин өмүрүнө кол салуу болгон. Буга байланыштуу Кыргызстанда сот өкүмү 2014 жылы чыгарылган. Курманбек Бакиев жана анын уулу Марат Бакиев Дейлиге кол салууну уюштурган деп табылып, сыртынан 20 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев жана экс-президенттин кичүү уулу Максим Бакиев үй мүлктүн мамлекеттик пайдасына чегерүү менен өмүрүнүн аягына чейин сыртынан кесилген. Максим Бакиев 2010 жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу. Ал атасы бийликке турган учурда инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттикти жетектеп, өлкөдөгү таасирдүү адамдардын бири катары сыпатталып келген. Жаңылыктарды 11 каналында баяндаабызды улантабыз. Каладагы туристтик агенттиктер Ысык көл менен Туркияга барып эс алуу баалар быйыл бирдей эле болуп калганын айтышууда. Ал эми эл аралык басылмалар аныктаган рейтингтерде Кыргызстан туристтер көп келе турган мамлекеттердин көч башында болууда. Эгер мындай оң жыйынтыктарга таяна турган болсок, жылдагыдан айырмаланып Кыргызстандын туризм тармагы өзгөрө алабы? Чет элдик меймандарды кабыл алууда өкмөттүн даярдыгы кандай? Кабарчыбыз билип көрдү. Гүлмей Сайын борбордогу жеке менчик компаниялардын биринде бухгалтердик кесипти аркалап келет. Жумушуна байланыштуу Гүлмейиз бир нече жолу башка мамлекеттерге саякатка чыгып келген. Каармановдун эң алгачкы саякаты Германия өлкөсүнө болгон. Учурда ал дагы бир ирет чет мамлекетке эс алууга аттанып жаткан чагы. Себеби Кыргызстанда эс алуу үчүн короткон каражаттын чыгымы башка өлкөдө эс алган менен барабар. Жай каникул демекчи, балдарга сөз берип койдум элем. Ал Дубайга деп, Дубайга апарыңызчы дегенден турфирмага келгенбиз, турларды көрүп, Турцияга деп көрдүк. Турцияны көрсөтүштү. Ценалар деле бир приемлемый ценалар экен. Ушу карадык, тандадык, ушу Турцияга барсак деп Анталиясынан. Туристтик агенттиктердин кызматкерлери маалымдагандай эс алууга коротулган чыгымдардын бир аз эле айырмасы болбосо бирдей эле. Турцияга барып 5 жылдыздуу мейманканада бир нече күн эс алганга ысырапталган каражат Ысык көлдөгү пансионаттарда ошончо күн эс алганга коротулган акчанын баасы болот. Соотношение по нескольким... Эгер биз бардык талаптарга жооп бере турган мейманканаларды алсак, алардын баасы албетте Турцияда эс алганга коротулган чыгымдар менен барабар. Ал эми Турцияда болсо эс алуу жайларда тамак аш кымбат болот. Эгерде Ысык көлгө 10 күндүк эс алуунун баасын эсептеп көрсөк, $700-800 айланасын түзөт. Ал эми ошол эле акчага Турцияга дагы барып 10 күн эс алса болот. Очень богатый ассортимент питания. Бүгүнкү күнү бул маселе коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Турцияда эс алууга болгон баа арзан болгонунун себеби мамлекет туристтик агенттиктердин бир канча чыгымдарын өзүнө алат жана алардын ийгиликтүү иш алып баруусуна кызыктар да болот. Ошол эле убакта Кыргызстанда жогорудагыдай агенттиктерге көзөмөл жана атаандаштык жок болуп, эс алуучулардын суроо талаптарын пайда кылууда. Туризм департаментине маалымдашкандай, ал үчүн чет элдик инвесторлорду тартуу керек. Качан алар жергиликтүү ишкерлерге атаандаштык жаратканда гана эс алууга болгон баа көз көрүнө түшөт. Ал эми биздин каарманыбыз Гүлмей Сайын болсо, эмдиги жылы ушул убакта кыргызстандык кыдырып чыгууну максат кылып жатат. Анын айтымында ал кыргызстандык болгону менен кооз жерлерде болуп көргөн эмес. Ал эми канча жолу чет мамлекетке чыгып келгени менен аны өз мекенине тарта берет. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов менен дал ушул туризм жаатындагы суроолорду ортого салабыз. Азамат, куш келипсиз биздин каналга. Мына өзүңүз деле уксаңыз керек, жакында Forbes журналынын орусиялык версиясы алдыңкы курорттордун катарында Ысык көлдөгү боз теринин мыкты эс алуучу жайларга киргизиптир. Кандай дейсиз, ал пансионаттар кандай критерийлер менен аныкталган? Боз тери чындап эле мыктылардын катарына киргидей тиешелүү стандарттарга ээби? Эми биз ал рейтингдин биздин боз теринин кирип калышына эч кандай баягы таасир эткен жокпуз. Ал жерде өзүнчө баягы экспертиза жасалып, анализ жасалып, анан ошол экинчи орунга коюлуп атат. Бүгүнкү күндө аябай кубандырарлык маалымат биз үчүн. Ал жерде бир канча критерийлер менен каралган. Биринчиси бул ошол жерде тейлөөнүн деңгээли, экинчиси коопсуздук маселеси, үчүнчүсү ошол туристтер келсе, туризмдин кандай башка түрлөрү менен дагы алек болуп алат. Ошол критерийлерди карап экинчи орунга коюп атат. Өзгөчө азыркы учурда россиялык граждандарды күтүү мезгилибизде Россиянын Forbes журналынын экинчи орунда туруп калышы дагы да болсо келип аткан
ошол баягы туристтердин санын көбөйтөт го деген ойдобуз. Сиз билесиз, Ысык көлдөн тышкарыда Кыргызстанда көптөгөн кооз жерлер бар. Алардын катарында Таш-Рабат, Соң көл, ошол эле Арсланбаб жана башкалар. Бирок бул экотуризм жаатында алгылыктуу кадамдар байкалбаган өңдүү. Эми азыркы учурда биз Кыргызстандын брендин, Кыргызстандын туристтик баягы потенциалын дүйнөгө таанытканга аракет кылып атабыз. Ошол эле мезгилде сиз абдан туура айтып кеттиңиз, бизде Ысык көл гана эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда көптөгөн баягы кооз, табигый кооз жана тарыхый туристтик жерлерибиз бар. Ошолордун баардыгын көрсөтүш керекпиз, чыгарыш керекпиз. Алардан туристтик продукт жасаш керекпиз. Ошол мынакей ошонун үстүнөн азыркы учурда иштеп атабыз. Алардын жолдору боюнча, аларга түзүлгөн шарттар боюнча, аларды кантип турпродукткаландыруу боюнча ошону иш аракеттерди азыркы учурда жүргүзүп атабыз. Дагы бир суроо, биз чет өлкөлүк конокторго кооз жерлерди өзүбүз сунуштайбыз дагы, кыргызстандыктардын көпчүлүгү өлкөнүн ичиндеги ошондой эле кооз жерлерге барбайбыз деле. Себебин эмне менен түшүндүрө элеңиз? Эми буга чейин билесиздер, биз көп эле баягы турмуш менен алек болуп келдик. Азыркы учурда көп граждандарыбыз эс алуу боюнча, башка жерлерди кыдыруу боюнча, тарыхый жерлерди кыдырып, алардын окуяларын, алардын тарыхын үйрөнүү боюнча кичине кызыгуу пайда болду. Мен ойлойм, бул тенденция жакшы жана жаштар арасында күчөп келатат күндөн күнгө. Мисалы башка областтыктар бир областка барып, бири-бирин кыдырышып, бири-биринин жерлерин көрүшүп, тарыхты үйрөнүшүп, диалектин үйлөнүшүп, баягы болгон өзгөчөлүктөрдү үйрөнүшүп көрүш керек. Бизде Кыргызстанда бул убакка чейин маалыматтын жоктугу боюнча дагы бир суроолор бар болчу. Биздин өзүбүздүн эле граждандар Кыргызстанда эмне бар экенин билишпейт көбүнчө. Ошолор боюнча азыркы учурда роликтер, передачалар тартылып, брошюралар чыгарылып, ушундай таанытканга аракет жасоо иштери жүрүп атат. Рахмат айтам сизге, Азамат мырза. Эске салсам, туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов менен баарлаштык. Эми спорт жаңылыктарынан 23-июнга карата түнү Франциядагы Европа чемпиондугунун тайпалык баскычы жыйынтыкталды. Жыйынтыктоочу беттештерде И жана F тайпаларындагы командалар өз ара беттешишти. Жыйынтыгында кийинки баскычка чыккан бардык 16 команда белгилүү болуп, жарым чейрек финалдагы атаандаштар аныкталды. Бир жуманын аягына чейин Швейцария, Польша менен Уэльс, Түндүк Ирландия менен Хорватия, Португалия, ал эми Франция, Ирландия менен беттешмекчи. Мына ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.